Көрдүңбү? Көрдүңбү? Ким? Теңи зыян. Азыр эми жанындагы Жунда деген заправканы текшерип атабыз. Баягы бирөөндө болуп, бирөөндө болбой калышы мүмкүн да. Азыр жыйынтыгын биздин учкун ишканасынын лабораториялары айтат маркировканы. А маркировка бул баягы коомчулукта түшүнүктүү болуш үчүн бул атайын ошо нефтепродуктуну салыгын жашырып, бензин деп солярка сатып, солярка деп бензин сатып, экөөнү аралаштырып дегендей салыгын төлөбөй ушул заманбап технология бул маркировка нефтепродукт ушул азыр анализин чыгарат. Елімізде мындай лабораториялар болгон түшүнө кирген эмес. Ооба да түшүнө. Кана турмайсыз, көрдүңүзбү? Мына баары бир жолдо келатып аралаштырган фактылар бар. Салыктан жашыргандар бар. Контрафакт алып келип сатып аткандар бар. Ошону көзөмөлдөй турган силерсиңер ким? Орун басар бергелчи. Присадка деле бакыра бересиң. Бе колуң эмне тетирип атат? Сүрдүп атамбы? Умар. Мына. Сен продуктуна да карай бербей, нефтине да карап турсаң, бул дагы адамдардын тиги Самый главный бүгүндө биздин жарандарыбыздан алып аткан бул канча деген машиналар коюлат да. Ооба. Туура алыш керек да. Мүмкүн каяктан билебиз биз. Действительно 80 туруп кетип атат машинасына. Жарандарыбызга бардым текшерип ошол төлөп аткан акча каражаттын дагы туура үнөмдүү болуш керек да. 92 95 95 алыш керек. Ким? Балыкчы. Жетекчи бергелчи. Чарасын көргүлө, анан мага далаш бересиң. Макул, Бул эми туурабы, туура эмеспи? Булар көтөрүп атпайбы? Аралаштырып туруп 95 менен даже жанагы аралаштырып салып атат мында ачык айтсам. Ким? Бакыт байке. Өзү? Баары бир бол мыйзам бузууда. Өзү вообще по идее 95 менен немени аралаштырып атат да. Бакыт поэтому уже присадка чыгып атат. Они в 95 они втечное топливо завозят и из него делают дизель, да? Ну да, но это же нарушение. Они же от налога же уходят, правильно? Качество. Да. Умар. Биздики качество керек. Умар. Качество. Көрдүңбү? Көрдүңбү? Ким? Теңи зыян дем алганга, теңи таза. Теңинен көбү, даже 60% Жунданыкы зыян. Этот дом для вот таких нуждающихся людей. Например, кечен эжике келди, 5 баласы бар экен, жашаганга жер жок экен. Сиздин благосостояние жакшыраак болуп калса, пожалуйста, бошотуп бериңизчи, анткени очередьте бизде дагы кишилер турат. Суранып атам сиздерден. У кого, конечно, не могут кто переехать, мы не выгоняем, но в частную собственность мы не отдадим ни в коем случае. Вопрос на этом закрыт. Тура, поймите, это неправильно, я вас понимаю, это неправильно. Мисалы, бирөөнүн үйүнө силер кирип, я месяц поживу деп кирип алдыңыз, анан жок, бул менин үйүм деген ал туура эмес. Мен түшүнүп атам. Я до меня кто-то обещал, я за их слова не могу же отвечать. Хорошо, бир нерсе айта кетесиз. Фондко мен кайрылгам, баргам. Скорее всего, вот здесь дом с нарушениями, мы дом закроем вообще всех, возможно, в другое место вас переселим. Хорошо. Мен фондко баргам. Бул жакта именно лично фонд менен эриянын түзгөн договор боюнча. Милиция соц тармакта тапсаң сеники деген оюн уюштурган жаранга эскертүү берди. Бишкек шаардык милициясы Инстаграмда тапсаң сеники деген баракча аркылуу оюн уюштурган жаранга эскертүү берилгенин билдирди. Ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, экинчи мындай оюн уюштурбоо тууралуу убада бергенин кабарлады. Мунун алдында социалдык тармактарда топтошкон адамдар тала аралап, көчөлөрдү кыдырып, кандайдыр бир баалуу буюмдар катылган жерди издеп жатканы тартылган видеолор тараган жана бул оюн тапсаң сеники аттуу баракча аркылуу уюштурулуп жатканы белгилүү болгон. Аталган факты Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгында катталып, тергөө иштери башталган. Ыкчам чаралардын негизинде 1993 жылы туулган жаран аныкталып, тергөө кызматына жеткирилген. Ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мындан ары коомчулукка терс таасирин тийгизген маалыматтарды социалдык тармактарга жарыялабоого убада берди. Милиция социалдык тармактардын бардык колдонуучуларын ачык маалымат жарыялоодо жоопкерчиликтүү болууга жана этиканын нормаларын сактоого чакырат деп жазылган маалыматта. Бишкек милициясы ошондой эле ал жарандын коомчулуктан кечирим сураган видеосун да жарыялады. Соц тармактарда колдонуучуларды көбөйтүү, таанымал болуу максатында буга чейин дагы коомчулукта талаш таркуу жараткан ар кандай оюндар уюштурулуп келген.
Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын, сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 мүнөттүн аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү-түнбү байланышсаңыз болот. Кыргызстан менен Орусиянын акыйкатчылары Бишкектеги номер 1 тергөө абагына барды. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева жана Орусиянын адам укуктары боюнча айгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова Бишкек шаарындагы номер 1 тергөө абагына барды. Акыйкатчы институтунун басма сөз кызматы билдиргендей, Москалькова Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында тергөө абагынын шарттары жана анда кармалгандардын укуктарынын камсыздалышы менен таанышты. Укук коргоочулар камераларды кыдырып, тергөө абагында отурган 20 адам менен баарлашышты. Алар Кыргызстандын жана Орусиянын жарандары бар 5 кишиге укуктук консультация беришти. Маалыматка караганда камакка алынгандардан кармоо шарттарына даттануулар түшкөн эмес. Айрымдары кылмыш иштери боюнча тергөөнүн жүрүшүнө нааразычылык билдиришкен. Жаманбаева менен Москалькова тергөө абагындагылардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча биргелешип иштөө боюнча макулдашты. Бишкектин Жукеев, Пудовкин жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан тергөө абагында сот чечими чыга элек кылмышка шектүүлөр отурат. Учурда бул жайда канча киши кармалып турганы белгисиз. Укук коргоочулар абакта кармалгандардын шарты начар экенин айтып келет. Булак Азаттык. Дайырбек Орунбеков мурун документтер үчүн тонналаган кагаздар керектелчү. Президенттик администрация жана мамлекеттик органдар электрондук документ жүгүртүүгө өттү. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында маалымдады. Президенттин администрациясы жана мамлекеттик органдар кагаздын ордуна электрондук документ жүгүртүүгө өтүштү. Бул чечимдерди кабыл алууда тез, ыңгайлуу жана экологияга зыянсыз. Мурун документтер үчүн тонналаган кагаздар керектелчү. Азыр электрондук документ менен иштеп жатабыз. Бул кагазга караганда ар бир документке 30 мүнөткө чейин убакыт үнөмдөйт жана чыгымдарды 90% кыскартат. 2024 жылдын өзүндө эле мамлекет электрондук документ жүргүзүүдөн 1 миллиард 205 миллион сомдон ашык үнөмдөгөн. Электрондук документ жүргүзүүнүн дагы бир артыкчылыгы жетекчилик тараптан көзөмөл күчөйт. Ким жумушту кечиктирип жатат, ким документти кармап турат, баары системада көрүнүп турат. Мурдагыдай документтер папкага салынып, айлап столдун үстүндө кала бербейт, бюрократия да азаят. Бул президент Садыр Жапаров жүргүзүп жаткан санариптештирүү реформасынын жыйынтыгы деп жазды Орунбеков.